Саламатсыздарбы? Менин атым Абдысаттар Жолдубек. Мен сакал өстүрөйүн деп атам. Ошол себептен онда барада качуу да мындайчы. Барада. Мындай. Мындай. Негизгиси видеонун аты мындай. Эмне себептен баягы адамдар арак ичет же болбосо эмне себептен алкаш болуп кетишет депчи. Муну укканда адамдар возможно азыр кээ бирөө ушул жөнүндө айтып элегем, сен эле калдың эле дейт болуш керек да. Мен айтам, анын башкача бир көз караш менен дагы караса, мындай ал уже башкача болот да. Эмне себептен алар арак ичет, эмне себептен ичпе деген сайын ичет, тыйган сайын ичет деп. Бул биринчиден адамдын арак ичүүсүнө баруусу бул адамдын алсыздыгы эмес да. Бул адамга ошол адам мисалы бир Вася деп коелу орусча аты менен. Вася аракеч болуп кетти. Аракеч деп койчу эле кыргызда, аракеч болуп кетишине түздөн түз эң биринчи себеп бул адамдын, то есть туугандарынын, возможно, ата-энеси жагынан, возможно, туугандар жагынан, же болбосо аялы жагынан, же болбосо баягы жакын адамдар тарабынан эч кандай моралдык поддержка болбогон себебинен башталат да. Мисалы, бир жумуш кылса, анысы болбой калат, тиги кылса болбой калат, бир жумушка кирсе вольте жеп, кредит алсаны жаба албай калат дегендей. Ошол моралдык поддержка жоктун айынан ал адам баягы катуу чарчаган кезде өзүн ошо баягы проблемадан алыстатуу себебинде ичет да. Ичип минтип койчу эле, минтип коеюн. Ичет дагы, анан ошону менен баягы проблеманы унутат, эртеси күнү кайра эсине келет. Эсине келгенде эмне болот? Эсине келгенде баягы эле реальностьке келет деп коелу. Чындыкка келет. Чындыкка келгенде эмне? Баягы эле проблема чечилип калбай атат. Анан ал кайра уштоп унутуш үчүн ага эң жеңил ошол убактагы чечим бул арак болуп эсептелет да. Ал аракты сүйбөйт, ал действительно тим эле арак ичем деп суусап, тим эле каныгып өлгүсү келбейт. По сути, ал арак ичкиси деле келбейт. Анан ал бир ичет, бир ичкенден эки ичет, эки ичкенден үчүнчүсүн да ичет да. То есть бул убакыт мындай аябай бат болот, жана аны замечать этпейт да. Адам аны замечать этпей алат да. Ошол кезде замечать этпеген кезде ал адам эмне болот? Билинбей зависимость кирип кетет. Эгер адам 21 күн иче турган болсо, ал уже бир сөз менен айтканда уже зависимый да, уже көнүмүш адатка айланып кетет. Анткени любой 21 күндүн ичинде биз эмне алабыз? Көнүмүш бир нерсеге көнөбүз да, адатка айланат. Адатка айлангандан кийин организм требует эте баштайт да. То есть соолукса эле реальный мирге келет. То есть акча табыш керек, кредит төлөш керек, бала багыш керек, квартирага акча төлөш керек, же болбосо үйү бар болсо дагы бир балеси, тигинси, түкүнсү депчи. Эми мунун баарын акча күнөөлүү эмес. Ал ошол возможно кандайдыр бир ситуация болгондо ошол себептен. Бирок ошол эң башталышы көбүнчөсүнүк моралдык баягы поддержка жоктугунан. Эмне себептен туугандар баягы урушуп баштайт деп тиги элестет, алкаш болсо, сасыса, ичип атса анан элдин баары урушат да. Туугандар, сен көкме, сен ичесиң депчи. Ошол кезде эмне себептен ал дагы ичип баштайт? Анткени ал ошо ичкенде мен силер алкаш считаете да депчи. Мен силерге алкашмын бе? Мен силерге алкашты көргөзөм азыр деп анан ал дагы ичип баштайт да, өчүрүшө баштайт. Мен бул теманы эмнеге козгодум? Эмнеге бул теманы вообще тартып атам? Анткени себеби мен көчөдөн азыр мисалы Бишкек шаарында эле көчөдөн көп көрөбүз. Орусский рыноктун тегерегинде мен келаткан иштегенибизде объезднойдун тегерегинде жолдордо да эжелер отурат, мас болуп деп ал эжелер по сути жаман эмес, акылсыз дагы эмес, алар акылдуу, даже высшее образованиясы бар некоторыйдынчы. Эмне себептен? Болгону гана ошол убагында момент башталганда токтобой калган да.
Бүгүн ичкен, эртеси күнү токтолбой эртеси күнү да ичкен, эртеси күнү эртеси күнү да ичкен, эртеси күнү эртеси күнү и заматтын ичинде баягы эме деген сөз бар го, бөтөлкө соруп кирип кетет да, деп кирип кетет да, заматта уже билбей каласың, даже ооба мен алкаш болгон эмесмин анчалык, но бирок мен баягы анализ деп атып көрдүм да, уже адам билбей калат экен. Адам даже уже замечать этпей калат, уже үлгүрбей калат ошону замечать этип ойлонгонго үлгүрбей калат. Анткени адам мас болгондон кийин ал ойлонбойт, ал уже мас, ал уже деп. Ал мас кезинде ойлонбойт, мен мас болбошум керек, мейли баарына п дейт дагы ошо бойдон кетет. То есть замечать этпей калат да. И мен ойлочумун, алкаш адам все бүттү, ал уже өлдү депчи. Бирок эме деген сөз бар да, адам бир күнү оңолот деген сөз действительно чын экен. Анткени мен эми уялбайм, мен таекем. Мурун баягы мен анализим боюнча жаш кезинде досторуна ишенип түрмөгө түшүп калган да. Анан бир 5-6 жылбы ушундай, 3 жылбы ушундай отуруп анан чыккан да. Эми ал баягы досторуна ишенгенин айынан түшүп калган да. Достор алдап кеткен. Баягы сен отуруп тур, биз сени чыгарып кетебиз бир 2 айдын ичинде деген бойдон баягы адамды мойнуна алгысы киргизген да. Анан ошол түрмөдөн чыккандан кийин адам сынып калган да, баягы эмне туугандарына келсе, туугандары эми возможно туугандары билбейм. Туугандар, но по-любому түрмө, мен укканым боюнча, статистика боюнча түрмөдөн чыккан адам баягы уже коркуп калат да. Мындай адамдар менен сүйлөшпөй калат, адамга аралашыш кыйын болуп калат. Анан баягы кино деле бар го, Побег из Шоушенка деген. Аушенки, короче, побег билесиздер да, 1994-жылы тартылган. Чын болгон окуядан 29 жыл бирөөнүн виносун айынан эле, то есть бир маньяк өлтүрүп кетип эле, анан жөнү барып эле отуруп калган да. Ошол түрмөдөн качып чыккан жөнүндөгү кинодогу да айткандай: я не хочу возвращаться на реальный мир, я хочу обратно в тюрьму депчи. То есть мен реальный мирде жашагым келбейт деп. Ошол эле сыяктуу болгондой, менин тайкем ал ошо сынып калган да катуучу. То есть мындай жашоого келгенде, реальный жашоого келгенде баягы элдин отношениясы по-любому да, сен түрмөдөн чыгып келдиң деген сөз өзү элечи кандай сөз, Анан ошондон кутулуу себебинде ал адам ичи берген да. 1 ичкен, 2 ичкен, 3 ичкен, и бир күнү караса эле уже 2-3 ай өтүп кеткен. Ойлонуп көрсө эле уже 3 айдан бери ичип атат. И уже токтогонго уже невозможно болуп калган, уже токтоно албай калган уже. Анткени кантип уже жок, уже бүттү. И ошол себептен ал ичип кете берген. Ичип, ал эмне кылат? Туугандар эмне кылат? Эй, сен көкмесиң, сен ичесиң, сен тигинтесиң, минтесиң, хайт эт. Менин көзүмчө хайт эткен болгон. И по сей день. А эмне кылат, когда адамды хайт этип эметкен? Мен да билем, если мен бир нерсени кылып атсам, бир жумушту же проект кылып атканда, бирөө мага келип: "Эй, Жолдубек, сен элементарно YouTube каналың болбойт, видеолоруң говно, сен вообще некачественный" деп айтса, мен нагло кылам да. Нагло. Менин видеом некачественный, сен көрөсүң, мен күндө 2-ден 3төн видео заливать этем деген сыяктуу. Алда: мен ичип атамбы? Мен алкашмынбы? Мен сага көргөзөм алкашты. Мен күнүнө 5 бөтөлкө ичемин, карап көр деген эме пайда болуп кетет да. Анан баягы көбөйүп кетет да. Анан ал ылдый болот, анын үстүнөн дагы басат, анан ылдыйлап кирип кетет. Анан мен адамдын оңолоруна ишендим, когда менин тайкем намаз окуй баштаганда. Менин тайкем Куран окуй баштаганда. Менин тайкем отуруп алып шайтан деген мени азгырганда деп отурганда, мен ошондо ишенич кирген да, что любой адам бүгүн болбосо эртең оңолот экен. Анан ошондон кийин мен жакшылап анализдеп көрсө алкаш болгондун бардыгы жыргагандан эмес, ошол арак жагып аткандан эмес да, ошондой да, в общем. Анан менин айтарым дегеним ошо баягы адам незаметно кирип кетет да, баягы незаметно. То есть
любой проблема болсо пиво ичип решать этем дебегиле. Мен силерге советим, и банальный совет, но всегда да, арак ичип решать этем дебеш керек да. Бирке бир уш чарчадым, бир эс алайынчы дебеш керек да. Анткени именно ошол эс алайынчы акырындап жүрүп отуруп соруп кетет. Заматтын ортосунда билинбей калат. Карасаң эле 2 ай өтүп кетет. Все бүттү. Оказывается, сен 2 айдан бери бухайт этип атпсың. Оказывается, сен чөнтөгүңдө акча жок экен. Оказывается, сен көчөдө калып калыпсың. Оказывается, сен элементарно квартираңа акча жок. Элементарно квартираң эмес, сени маршруткага түшүрбөйт экен. Анткени сенде маршрутка эмес, троллейбус 8 сом чөнтөгүңө акча жок экен. Анткени эмне? Акчаңдын баарын ичип салган. Жумушуң жок. Все бүттү. Анын баары эмнеден башталган? Жөн эле эс алып коеюнчу деген сөздөн башталган. Любой проблема болуп атабы, любой ылдыйга кирип кетти, көчөдө калып калдыңбы, ичпеш керек. Сен ичпесең эле курсаң ток болот, жатканга жер всегда табылат. Анткени мен башыман өттү. Мен ичпейм да, анткени ачыгын айтканда мен ичкенди жаман көрөм. Эми бул мактанган эмес, мен ичип көргөм, мас болуп көргөм. Эртеси күнү турганда ушундай башым ооруйт да, ушундай сынат да. Мага жакпайт, когда ооруганда. Зачем андай ичип да? Андан кийин мен болду ичпедим. Ичкен жокмун. Неге? Анткени мен жакпайт да. Эмне, зачем кыйналып да башым? Макул иштин башыңда деп кеңгиреп, дайныңды таппай мас болдуң да, там эме болдуң, рахат алдың деп коелчу. Эртеси күнү кыйналасың. Зачем? Лучше андан көрө үйдө жата бергениң жакшы эмеспи? Дегендейчи. Ошол себептен алкаш адамдарды да түшүнсө болот. Ал аракеч адамдарды да түшүнсө болот. Болмуш адамды да түшүнсө. Болмуш адам болбойт. Болмуш адам бул арак ичкен адам да. Арак ичкен адам болмуш болуп калат да. А жөнөкөй акчасы жок, үйү жок, көчөдө калып калган адам болмуш болбойт. Анткени ал арак ичпесе болмуш болбойт да. Арак ичти, все бүттү. Уже сен жатып каласың тоголом жерде. Сен жатып калгандай, сенин бир дагы сөзүң жанагы иттин үргөн үнүнө да теңелбей калат да. Ошол ит үрүп аткан, эми мен, конечно, болмуш болгон эмесмин. Мен анализдеп көрдүм да, ошонун баарын уже тияктан карап, бияктан карап уже анализдеп түшүндүм да. Ошон үчүн айтып атам. Арак ичпеш керек. И мен бир опытымды айтып коеюн. Мен жумуш иштеш керек да, акча табыш керек. Жумушка барганда торговый агент болуп, бир арак саткан компания бардым да, айтпай эле коеюн. Анан барганымда негедир бир күн стажировка кылдым да. Нет, 2 күн стажировка кылдым. Баягы районду кыдырып, кантип сатат экенин көрүп, магазиндерге кирип да. Бирок мен жүрөгүм мындай кысып ийди да, бир нерсечи кысып ийди. Неге? Мен барып сатып атам магазинге аракты. Ошол аракты бирөө ичет да, аялы менен урушат. Жумушунан айрылат. Ошолор көз алдыман кетпей койду да. Мен ушул аракты сатам. Бул аракты бирөө ичет, анан ушундай кыйналат. Элементарно эртеси күнү башы ооруйт ушул адамдын. То есть мен саткан арактан эч ким толук албайт деп жүрөгүмдү кысып ийди дагы, иштегим келбей кетип калдым. Ошол достор. Эми эгерде макул болсоңор, бул видеону тараткыла. Эгер тараткыңар келсе, сурамайм, таратып койгула, ачып болоңузбу деп. Тараткың келсе, тарат. Анткени аракты токтотушубуз керек, аракты жоюшубуз керек. Биз азыр вафли сатабыз да, казахстанский. Анан район кыдырып жүргөндө ушул примерно Воронцовка тараптан машина менен айдап барсак, бир толтура сакалчан, абушкалар, байкелер кетип баратат. Анан бизди токтотуп атат. Эй, силер эмне таратып жүрөсүңөр дейт. Байке, биз ушундай вафли таратып жүрдүк элек десек, точно вафли таратып жүрөсүңөрбү? Арак-марак жокпу дейт. Жок, точно вафли десе. Анда биз мына магазиндин баарын арак сатпагыла деп тыйып келатабыз. Таратпагыла дейт. Ошондо ушундай сүйүнүп кеттик да, что аракты акырындык менен тыйып баратат. И ой болуп атат, эми как проект катары да, социалдык проект катары. Ошол арактарды жоюу катары мындай бир проект жасаса,
ар бир магазиндерге айылдарга барып пропаганда кылып ушто арак ичпегиле, арактарды саттырбагыла деп, ошондо бир жакшы болот. Эгерде ошондой нерсе кааласаңыздар, оюңуздарда бар болсо, комментарий жазыңыздар. А мен сакалым боюнча, чачтарым боюнча эч жүдөп кетсиң, миндеп кетсиң дебегиле. Анткени мен сакалды өстүрүп атам, мындай сакалдуу болгум келип атат да. Мен деле мындай байкем сакалы бар да, анан сакалдуу. Анан жана бир дары бар экен го сакал өстүргөн. Ошону ішіп да, анан кайра коркуп атам да, побочный эффект болуп кетет экен да. Анда көрө эле естественно өстүрөйүн деп анан мындай өстүрүп туруп кайра кырып, өстүрүп туруп кырып атам. Кечке кыра берсең олар ооруп кетет экен. Андан көрө кичине өстүрүп карайынчы. Короче, давайте. Главный, любой адамды, адам көрсөң, ал адам сага от души бир сырын айтат да. Мен тайкеме адам катары мамиле кылып, тайке, может, даватка чыгып келбейсизби деп. Ал тайкем кээде жолго келип, кайра чыдабай кетип, сырыф болуп кетип ушинтип атат да. Анан мен акыры рано или поздно ал адам түз жол оңолот деп ишенем да. Анан ошол ишеничимди арнап койсом, ал адам прям мага ушул айтты да. Ооба Жолбек, мен чын эле оозумду ачып алып атам, мен барып келишим керек болуп атат чын эле дейт да. Мен эч убакта өмүрүмдө ал адамды ошол чындыкты мойнуна алып, өз күнөөсүн мойнуна алып, чындыкта ошентип айтканын көргөн эмесмин. Буга чейин шылтоо айтып, отмазка айтып, мынтип тайып кетчү да. Когда ага адамча мамиле кылып, мындай өйдө дөнсөп, даватка барып келбейсиңби деп, мындай адамча, мындай теңме-тең, тайге, может, даватка барып келесиз, кандай дейсиз деп мындай жилейт этпей, мындай адамча сүйлөсөм, ал адам дагы адамча мага жооп берди. Ошон үчүн лайк баскыла, видео менен бөлүшкүлө, каналга жазылгыла. Пожалуйста, каналды подписчигин 1000ге жеткиреличи, чтобы элдер көбүрөөк көрсүн. Чтобы мен көбүрөөк видео тартайын да. А то жумуш-сумушта иштеп жүрө берип видеолор калып калып атат. Давайте, лайк баскыла.